Эртеси больницага алып кетип атсам, мойнуң үзүлүп өлгүр. Бул мындай крыша деп атат, Бакыт деген таксистке. Крыша бул деп атат. Ондой кылганы бул адамгерчиликке жакпайт. Баягындай умышленный психопат бүттү да. Буну больницага барып кабар алган жок. Областтык ооруканада кардиолог болуп иштейт кызы. Ошо жерге жалган фактура менен бунун жаткан оор деген положениясын врачтан угуп алып, жалгандан барып областтык ооруканага нейрохирургияда жатат экен данный времячы. Ошо чыккандан кийин карайбыз деп участковыйлар карап айтат бизди. Жазган арызыбыз боюнча. Качан арыз менен кайрылдыңыз? Арыз менен ошо күнү эртең барам деди, бүгүн келесиң жайында, бүгүн келесиң, бүгүнкү ишке бүгүн келесиң деп түн ичинде саат 1-де келди үйгө. Больницага барбай коюшту. Больницага барган жок. Сен катыңды урсаң кечирем, мен келип сурадым го. 10 адамды чогутуп үйүмө тижелеп, урбайт. Эмне атасың? жетелеп кечирим сураган. Болду дедим, мен бала жаштыкты дедим, мен кечирдим, тиштерим бажоң сындырып болгондон кийин. Кудай карап айтay. Кудайды карап сүйлөтөм. Сен чуркап эле жүрүп өзүң минип кеттиң го. Портелиң минип алып барып скорый менен жатып атасың го. Туурабы ага? Мен кечирим сурадым. Кудайга карасаң, Кечирдим. Кудайга карап сүйлөтөм. Алла кечирсе, Алла сүйөт кечирим сураса. Болтур. Ражаб айында жалган айтып атасың. Куасың, сен алдын эле дүлөй элең го абан. Азыр эле дүлөй болуп чыгып атасың го. Кой, андай кылба. Ичисинде өз апама кол көтөрүп атпайбы? Мени аял киши кол көтөрүп атпайбы? Көкүрөк талаштырып атат. Көрдүк, мунун кылыгынын барын көрүп отурдук. Сөгүнүп үйгө чейин келип. Мына келинди шыпыртпайт, Мына келинди шыпыртпайт. Үйүнө барып төкпөсөк же карды алып барып же. Биз мынаны төлөйсүң бойдон козголду. Бул не деген инсан, Бизге неме кылып тартпай, бул сага мага баары бир. Бизчи, мен бул жактан деле мындай булар. Майли балам, мен макул, мен түшүнөм. Балам мени баккан, бизде нан көтөрүп ашап келген баламды сотрясение мозги кылып, аялын ушунду бойунан козготуп атат. Мен не кылам? Ушул бала менин ата көргөнчө койгонмун. Атам ордуна нанымды көтөрүп, апа сиз деменим Виолетка деген сырөктү көтөрүп, апа деп айранымды көтөрүп, мен тузу жок корду ичкен аялдын жанысы. Мен высокое давление менен жүрөмүнчү. Мен да ошол күнү ишенбесеңер, экинчи капельница алып жатып келатсам, өз башым менен, путум менен, колум менен чуркап чыгып, мына жерге портерин токтотуп туруп, скорый менен барып атат. Кандай наисам бул, чуркап аял аркасынан чыкты. Мына бизди жолдон өткөзбөй койду мына жерден. Часан келбет. Мен тезак өзүмдү жеткиздим. Сен жалган сөз. Жалган. Чуркап жок энеңизге Бекназардын балдарысыңар өткүлө деп Азыр эмичи мындайды. Азыр сен жалган сүйлөп аткан эме кылып анан өзү менен алдын барып жатып алды. Жалган. Кыздары бар жаздырып берет деп ошол. Ой, жалган асылбаз. Өзү биринчи барып жатты. ОМС ОПК дегени бар. Ошого 18 күнү кеч скорый менен жатты. 19 күнү неме деген бала бар. Бакыт кимеле фамилиясы биринсе деген балага жатты нейрохирургияга барып. Мен балам башым айланып температура чыкканда бардык биз. Биз ойлотуп урбасак биринсе неге больницага жатабыз дедик биз. Бул Кудайга жаккан ишти кылбайт. Бунун урушпаган кишиси жок. Балдарым мына кошуна Батыр Розиев улуктун баласы Батма менен былтыры март, апрель, май ишенбесеңер документти көтөргүлө. Урушуп, жаңжалдашып, эшиги менен өтүп атасың деп жаңжал кылып бүткөн. Быйыл очередь бизге келиптир. Кассаган болбой бизди мына уруп атпайбы? Дагы мен баламасы 5 мал намаз окусунчу, мечиттерге барсынчы. Кудай Ражаб айы башталды 25-инен. Ушу айланайын балдарым акыйкатты айтып бергилечи. Мынтип эле бул өзү чуркап эле айдап алып скорый менен барып эсе эсеп болобу? Мунун аялы мен азыр иштеген жерине барып келдимчи. Булар өзү жаңжалчы турбай турушу менен. Муну ара калсын, муну мени урат бул дагы, бул жаман. Небере чеберелүү аялмын. Мен образованиябыз бар жок. Биз ушул үйдө жашаган айтып коеюн балам. 2 этаж эл окшоп үй кылган жокпуз. Ак менетибиз менен жашап, ак менетибиз менен балдарды окутайлы деп ушул үйдө жашап, ушунун кордугун көрүп атабыз биз. Алла бизди дагы немесе мен Алланын өткөн кордугун көрсөтүп атат мага. Кордобой же ишке чыгарбаса балдар, мына жол кимдики айткылачы? Элдикиби же ушу авандикиби? Эмне үчүн биздин көчөдө она жерге бир нерсе кылсак деле эме болот? Мен шыпырам ушул жерде. Мусор таштабайм, мусор таштаса ушу элдикинен чогултуп салып коем мен. Ушу мен шыпырам ишенбесеңер элден журттан. Муну да элден журттан сурагыла. Кулагынын пактасын тыгып, кулагынан ириң агып, мындай жолук менен байлап жүргөн 13 жылдан бери билем. Мунун апасы өзү дүлөй менен ооруп, бу дүйнөдөн өтүп кеткен тугум кучулук урусу да бар. Барып кулагымды жарып койду деп
жалгандан жатып, жалгандан кылып атышат. Балам, мен силерден сурамын, улуу урматтуу ушу Оштунун эмел жетекчилери, кызматкерлери. Отты dedim, men bala жаш кылды, мен кечедим, тиштерим бажоң сындып болгондон кийин. Кудай карап айтay. Кудайды карап сүйлөтөм. Сен чуркап эле жүрүп өзүң минип кеттиң го. Портелиң минип алып барып скорый менен жатып атасың го. Туурабы, Мен кечирим сурадым. Кудайга карасаң, Кечирдим. Кудайга карап сүйлөтөм. Алла кечирсе, Алла сүйөт кечирим сураса. Болду. Ражаб айында жалган айтып атасың. Окуя ушул жылдын 18 февралында орун алган. Анда Абсатар Матишев коңшусу Алмазбек Бекназар уулу үйүнүн тосмосуна карды күрөп жатканын көрүп калып, эки омушташа кетишкен. Абсатар Матишев катуу токмок жегенин айтып, милицияга кайрылган. Бирок тергөө органдары ишти өз убагында карабай койгонун айтты. Мындан тышкары Бекназар Абжапаровдун балдары ар кандай сөздөр менен шылтыңдап жүргөнүн билдирди. Городской прокуратура жазган ушундай укугубуз тебеленип, ушул күнгө чейин мына бул жолу бул күйөөм айтып атат, акыйкатты чыгарып өлсөм болду. Иш жашай албайм дейт да, ушунчалык башым ооруп атат дейт балам. Инвалид балам мен кимге алып чыгып берем мен? 36га чыккан баланы көргөн бүт көчө өз боюнча билет. Ошону багып атат эле, огон не тийиштүү зорго эле жаныбар эле деп атат, көчөнүн бардыгы элечи балам. Ошону кантип колу менен сабады, акмак адамдар экен булар. Өткөндө кириштик элек дагы ушу кылыгын кылдыбы деп атат. Көргөн адамдарчы, көргөн. Көчөдө бутум калып кетти. Инвалид баланы үйгө камап коем. 4-класста баланы үйгө камап коем. Буну больницага барган күнү саат 1:30 чейин столдун үстүндө дөшөк үйдүн ичи муздап, какша уктап калыптыр балам. Бизде нан көтөрүп ашап келген баламды сатисен мазги кылып, аялын ушинтип боюнан козготуп атат. Ал эми Алмаз Бекназар уулу башына сокку жеп, учурда ооруканада жатканын апасы Жаңыл Эргешева айтып берди. Ошондой эле Бекназар Абжапаровдун үй бүлөсүнө тынчтык бербей, коркутуп, куру доомат менен укук коргоо органдарына көп жылдан бери кайрылып келе жатканын да кошумчалады. Жалгандарды айтып, ар жерлерге барып тааныш издеп, ыйлап, мындай жерге оонап, мисалы үчүн ГУВДга барабы, тергөөгө барабы, куланып, жатып, ыйлап, мен бечарамын, мен эч нерсем жок, мен инвалид балам бар деп пешенесине коюп алып, ушинтип жалып кылып, жалысты кылат экен да. Ушу жалысты кылганынан биз капы болуп, кой мындан качайлы, мындан качайлы десек, сен Чоқты үйіме тижелеп. урбайт. Эки коңшунун урушу 2016 жылдан бери уланып келет. Бекназар Абжапаровдун үй бүлөсү кечирим сурап белдешүүгө чакырган. Ошондой эле коңшусуна эч кандай зыян келтирбей, тосмосуна чейин таштандыларды тазалап турарын айтты. Ага карабай Абсатар Матишевдин үй бүлөсү неберелерин коркутуп көчөгө чыга албай калганын да кошумчалады. Же ишке чыгарбаса балдар, мына жол кимдики айткылачы? Элдикиби же ушу авандикиби? Эмне үчүн биздин көчөдө оно жерге бир нерсе кылсак деле эме? Мен шыпырам ушул жерде. Мусор таштабайм, мусор таштаса ушу элдикинен чогултуп салып коем мен. Ушу мен шыпырам ишенбесеңер элден журттан. Муну да элден журттан сурагыла. Кулагынын пактасын тыгып, кулагынан ириң агып, мындай жолук менен байлап жүргөн 13 жылдан бери билем. Мунун апасы өзү дүлөй менен ооруп, бул дүйнөдөн өтүп кеткен тугум кучулук оорусу да бар. Барып кулагымы жарып койду деп, жалгандан жатып, жалгандан кылып атышат балам. Забор мына кумдагы үчүн эки жерден бөлүнүп кетти. Тагын устаны чыкырып, мына бетондун түбүнө ташты кактырдык. Мына эки жакан мындай болуп калган үчүнчү. Бой эскерсең, бул нормально кабыл албайт экен. Эртеси больницага алып кетип атсам, мойнуң үзүлүп өлгүр. Бул мындай крыша деп атат, Бакыт деген таксистке. Крыша бул деп атат. Ондой кылганы бул адамгерчиликке жакпайт. Баягындай умышленный психопат бүттү да. Буну больницага барып кабар алган жок. Саламатсызбы эже? Эки үй бүлөнүн жаңжалынан улам коңшулары да өз пикирлерин билдирди. Ой, биз урушмайбыз, биз жакшы жашайбыз. Мен нече жылдан бери шүйөдө. Биз 40 жылдан бери кошунабыз, эч кандай уруш талашсыз эле жашайбыз. Ошол бала менен келишпей жатат, биз менен бир дагы урушкан эмес. Жок, мен биз менен эч урушмаган булар. Арык бар, зеленое полечи. Зеленое полега биз ошо жерден суу алабыз. Эшигиң ачпа, суу алба бул жерден деп ушундай неме кылат да. О жерде постоянно жалгыз бой аялдарды постоянно ушундай асылып, кече жакында алма сатып калган эле булчу. Кимдин шорunu куртат экен деп мен ойлогон элем. Дагы кимге асылат булар депчи. Постоянно вот бир да кошуну менен кирди чыктысы жок. Мен ошон үчүн азыр чыдабай токтодум мен силерге кызым. Ошону неме кылып. Сен жооп бересиң, законца жооп бересиң. Заключение эле бардыгы бар. Сен ушунун үйүнө келип кеткен. Эки коңшунун жаңжалы укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Кандай шартта болсо да мыйзамдын негизинде каралышын эки жак тең талап кылат. Абдумалик Базарбаев, Айбексön, жаңылыктар. Баш, мен жашадан тойдум.
uşo эшиктен ак бураны милицияларын алып келип ургузуп ушунча жашаган кебе калды. Жалан милициялар ушу тешиктен келип мени урат. Анан келип кетпей эре батмаңа. Бүйеді. Эми ал личный жашоосуна эме кылбаң, дагы качан урду? Бул жерде эмне үчүн экөөңүздөр соттоштуңуздар именно ушул жерде? Могу коңшуңуз менен. Мени ушу эшиктен кирип урганынан чыгады. Башка көрөм жок менде. Мен де onun үйүнө барыпмын айланып. Мен акы өтпөңүн дедим. Ушул жер талаштыңыздар десеби? Жер талашкыда жер жок бу жерде. Бул мектеп чейрек мени жерим үкем. Мени жерим кандай буга дуал уралып дагы биякта бул жер болобу? Кандай деп ойлойсуң? Дуал урулса, эшпей кетсе, анан бу жакта дагы он жер болобу? Каякта он жер? Бу акты чыккыдын баарын чыкырып келген бу жерге. Ошол үчүн. Болду. Niye biz köye gelip kaldılar? Эже кайрылды келдик. Сиз жерде жашайсызбы? Ооба, ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөнмүн. Дагы айтып бериңиз андай билгендериңизди. Бул эже жабырлануучу катары бизге кайрылды. Биз ошон үчүн келдик. Не жөнүндө? Билгендериңизди айтып бериң. Ушул эки кошунанын арасында ушундай келишпестик болуп атат. 10 жылдан бери деп атат. Бул кошуналар менен. Мен ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөнмүн десеңиз, мына эже бизге келин болуп келген. Келин болуп келгенден баштап 15 кошуна менен соттошуп, 15 кошунаны курутуп атат жөн элечи. Булар жыгылып түшүп, өзүн уруп, андай кылып өз билгенди кылтат. Менен да соттошту. Бирок мен сотту утуп чыккам. Ушу үйүнө келип кете турган бир келип кете турган ери бар. Ошого неме кылып туруп, ак буранын немеси. Ошого постоянно ушул ортодо акча жейт ушул аялчы. Ушуга ham кошулуп барат, тартып алгыла. Ушул немеге ham кошулуп барат ушул. Кошуналарды менен да соттошту. Сен жооп бересиң ошон үчүн. Кошуну менен да соттошту, врачтар менен. Бардыгы менен соттошту бул эжеңчи. Сен кылгансың, сен ойнойсуң. Ушу ортодон акча жейт ушул аял да. Мына Ушу өздөрү аял ортодо акча жейт. Больницага жатып алып, ортодон акча эмес. Ошон үчүн булам жооп берсин. Эртең каткыла. Жооп берет ушул. 1000 доллар берип кутулуп кетти. Мына жибек үйүнү сатып кетти дажычы. Ыйлаган боюнча. Заключениелер менен 10 000 берип зорго кутулду го сенин немең мененчи. Сиздики кандай болду эле? Сиздики эмне менен болгон? Менин нар жакта кошунамын да, мен өйдө жагынан. Мен үйүмө кирип уруп чыккан бул. Мен апамды да уруп чыкты эле, апам майыл өтүп кетти. Ой, өлүңдүрөң жалганчы. Мынау жаның жебегин? Үйүмө кирип уруп чыккандан кийин мен томографияга бардым. Скорый келип алып кетти меничи. Томография, черепной томография кылгандан кийин ошол жерден начар чыккандан кийин сот Осмонов деген судья соттогондо 8 жыл берген. Анан мен кечирип койдум булардычы. Кой кошунабыз депчи. Булар постоянно урушуңуздар. Мен там Пайызы зеленое поле бар. Ал келип кетмей эри. Зеленое поле бар. Арык бар да, жердечи. Арык бар, зеленое полечи. Зеленое полега биз ошол жерден суу алабыз. Эшигиң ачпа, суу алба бул жерден деп ушундай неме кылат да. О жерде итем ичпейт, мынау постоянно жалгыз бой аялдарды постоянно ушундай асылып, кече жакында алма сатып калган эле булчу. Кимдин шорunu куртат экен деп мен ойлогон элем. Дагы кимге асылат булар депчи. Постоянно вот бир да кошуну менен кирди чыктысы жок. Мен ошон үчүн азыр чыдабай токтодум мен силерге кызым. Ошону неме кылып. Сен жооп бересиң, до конца жооп бересиң. Заключениелер бардыгы бар. Сен ушунун үйүнө келип кеткен. Атыңыз, фамилияңыз? Батма Рахимова. Батма Рахимова. Ушул бардыгын сүдүрөп келген. Мына ак буранын начальниги ушунака келип жүрөт да. Келип жүргөн ери постоянно ошого ушундай урдуруп туруп акча жейт ортодончу ушул аял. Мына мектепте 40 летте неме мугалим болуп иштейт. Ушул бардыгын неме кылып жүргөн. Заключение бар. Заключениелер бардыгы бар. Аяка келбейт да, карыды. Сен